Айдабайсың бе? Шоз бүттү. Шос бүткөн, пробка бар бүткөн. Айда бол. Уктап кеттим кичине көзүм. Футболкамды кийип алайын азыр. Шымды көргөн жоксуң, брат? Көргөн жокмун. Эчте жокпу? Жок. Жарым күн болду, жанатан бери турасың. Айдайм. Айда бол. Айдайм азыр, айдап атпайм. Шым таап алайынчы. Москвада суга чөгүп кеткен кыргызстандык кыз. Элчиликтин маалыматы. Москвада Жалал Абадтын Созак районунда 2001-жылы төрөлгөн кыз чөгүп кеткенин Кыргызстандын Россиядагы элчилиги билдирди. Маалыматка ылайык, кырсык 13-июнь күнү болгон. Элчилик тарабынан сөөгүктү жөнөтүүгө уруксаат берчү документтер алынып, мекендештер акча чогултуп беришкен. Жүк 200 ошол эле күнү Кыргызстанга жөнөтүлгөн. Маалымат булагы Спутник KG сайты. СИЗО 1-де камакта отурган Аида Саляновага 2 жолу тез жардам чакыртылганы айтылды. Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу боюнча тергөө абагына камакка алынган мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын абалы начар. Бул тууралуу анын аталаш сиңдиси Чынара Турдалиева билдирди. Анын айтымында Саляновага СИЗО 1-ге камакка алынган күндөн баштап ден соолугуна байланыштуу 2 жолу тез жардам кызматы чакыртылган. Аида Салянованын жүрөгү ооруй турганы баарына эле маалым. Биринчи жүрөк оорусу иниси каза болгондо кармаган. Текшерүүдөн өткөндө дарыгерлер жүрөк операция жасалышы керек деп айткан. Бирок сот иштери башка дагы маселелери менен алышып жүрүп, операцияны улам артка жылдырып келген. Туугандары СИЗО 1-ге кире албай жатабыз, болгону жактоочу гана кирип чыгууда. Ал бүгүн кардиологторду чакырып, толук текшерүү жүргүзүү аракетин кылып жатат. Бирок азыр дарыгерлер кире элек, себеби алар СИЗО 1-ге кириш үчүн атайын документтер дагы толтурулушу керек экен. Учурда ошол документтерди топтоо аракеттерин көрүп жатабыз, деди Турдалиева. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы Аида Саляновага кечээ түнү тез жардам кызматы чакыртылбаганын айтты. Мурдагы башкы прокурор Аида Салянова Крим төбөл Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушу боюнча айыпталып, 26-июнга чейин СИЗО 1-ге камакка алынган. Бүгүн 14-июнда Лейлик районунун Кулунда айыл аймагында жүк ташуучу Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаа өрттөндү. Бул тууралуу аймактык кабарчыга Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда, кырсык саат 11:14 чамасында Кулунду Максат унаа жолунун 4-чакырымында болгон. Маалымат түшкөндө саат 11:14-тө куткаруучулар чыгып, саат 11:50 чамасында өрт толук өчүрүлдү. Кырсыктан адам өмүрүнө зыян болгон жок. Унаанын жүк ташуучу жагынан 12 жылкы куткарылды. Унаанын ээси Шукуров экендиги такталды. Кырсык унаадагы электр тогунун кыска чыңалуусунан келип чыккан. Маалымат булагы Турмуш KG. Эл ташыган маршрутка жана 2 автоунаа кагылышты. Бишкектеги Душанбенский жана Ахунбаев көчөлөрүнүн кесилишинде 3 унаанын катышуусунда жол кырсыгы катталды. Окуянын күбөлөрү кабарлашкандай, маршрутка жана 2 жеңил унаа кагылышкан. Жол кырсыгы кечээ 13-июнда болжол менен саат 18:30-да катталган. Маалымат булагы Элдик медиа. Көмүр сатуучу Таластын мэрин таш менен согуп, унаасын талкалады. Талас шаарынын мэри Айдар Жусупбековго эркек киши кол салды. Аталган шаарда мыйзамсыз көмүр сатуучу жайларды текшерип жүргөн убакта сатуучулардын бири мэрди сабаган. Ошондой эле Жусупбековдун кызматтык унаасынын терезесинде талкалаган. Окуя 10-июнда болгон. Анда 1962-жылы туулган шаар тургуну кала башчынын дарегине туура эмес сөздөрдү айтып, таш менен сокконго үлгүргөн. Жусупбеков барган жердин жашоочулары дагы сатуучуларга арызданып келишкен. Учурда бул факт сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Маалымат булагы Элдик медиа. Ош шаарынын тургуну акушер-гинеколог Камалдин Айдаров небересини Россия Федерациясынын президенти Владимир Путиндин фамилиясын ысым кылып ыйгарган. Тактап айтканда, ал небересини Путин деген ысымды тандаган. Камалдин Айдаров Акипресс агенттигине Владимир Путинге суктанып, небереси дагы Россиянын президентинин мүнөзүнө ээ болсун деген тилек менен Путин деген ысымды тандаганын билдирди. Неберемдин аты жөнү Айдаров Путин Чыңгызович, атасынын атын Чыңгыз Айтматовдун урматына Чыңгыз деп койгом деп кошумчалады дарыгер. Ал эми 10 айлык Путиндин атасы Чыңгыз Айдаровдун айтымында уулу 2018-жылы 24-июль күнү төрөлгөн. Атам ысымын Путин деп коюуну чечти, биз каршы болгон жокпуз, деди ал. Ошондой эле Чыңгыз Айдаров дарыгерлердин үй бүлөсүндө төрөлгөнүн кошумчалады. Мен Ош шаарында төрөлүп, орто мектепти ошол жерден аяктагам. Андан кийин Бишкек шаарындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясында билим алгам. 28 жаштамын. Учурда Ош облустук ооруканасында уролог болуп иштейм.
иштейм. Жубайым дагы медициналык академияда билим алган. Учурда фармацевт, деди кичинекей Путиндин атасы. Маалымат булагы Турмуш Кейжи сайты.